Второе правило. Запомните. Шариаттагы экинчи эреже муну эске бекем сактагыла. Экинчи эреже бул аябай маанилүү. Ал ат-дурура табиқул магдурат тилине тарапча. Өмүрдү сактап калууда аябай зарыл болгон кездерде, мисалы инсандын ден соолугун сактап калуу ниетиндеги аргасыздыктарда арам делинген нерселерди колдонууга уруксат этилет. Анын мааниси кандайча? Мисалы өтө бир аргасыздык болуп калган маалдарда шариатта руксат кылынбаган нерселерге руксат болушу ыктымал. Маселен, жегенге эчтеке жок, адам өлөйүн деп турса, ошондой аргасыз кездерде арам делинген азыкты жеш адал кылынат. Болгону башкаларга залал кылбастан. Вреда другим. Допустим, сейчас мы видим положение. Мисалга алсак, мына азыркы кезде Газадагы акыбалды баарыбыз көрүп билип турабыз го. Ошол Газа аймагынын түндүк жактарында жашаган адамдарда, калктарда аябай ачкачылык болуп турган чак. Жегенге эч азыгы жок. Мына баарыңар билесиңер, ислам шариаты боюнча эшектин этин жеген арам. Бирок Газадагыдай акыбалда шариат эшектин этин жегенге уруксат этет. Тирүү калуу аргасы болуп атпайбы? Буга карата Куранда далил бар. Аятта ал силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин, Аллахтын ысмы аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды. Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалда аргасыз болсо, анда ал күнөө болбойт. Чындыгында Аллах боорукер, кечиримдүү дейт аятта. Аль-Бакара сүрөсүнүн 173 аятын ачып карасаңар ушундай айтылат. Мындайча айтканда, арамды жегенге мүмкүндүк берген жашоодогу бул аргасыздык Курандагы аяттан алынган. Өтө аргасыздык болгондо, башка жол жок калганда арамды азык кылууга ракым этүү Аллахтын ырайымы, мээрими. Сүннөттө карасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Түгүл жашоодо аргасыздык болгондо арам азыкка руксат этилген бир нече хадистерди мисалдатсак болот. Биринчи хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: акыйкатта Аллах менин үммөтүмдүн адашып жазатайып жасаган, унутуп калып жасаган жана күч мажбур менен жасаган калпыстыктарын кечирип аны жеңилдетти дейт. Бул хадис эмнени айтып атат? Инсан арам кылынган нерсени аргасыздыктан, башка жолдун жоктугунан жасаса, ал күнөө деп саналбайт. Анысы үчүн жооп бербейт. Экинчи хадис, өлүмтүк жандыктын эти жөнүндө. Бул хадисте айтылган маани, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ачкачылык күчөп турган кезеңдерде азыгы, нан, ашы жок калган адамдарга өлүмтүк жандыктын этин өлүп калбоо, тирүү калуу аргасында жегенге уруксат эткен. Бул эрежеден улам эмне маани келип чыгууда? Азыктануунун же суусун кандыруунун аргасы такыр жок калган болсо, өлүмтүк этин жебеш керек же суусундуктун кайсы бир түрүн ичпеш керек деген тыюу андай кезеңдерде алынып салынат дагы, өлүмтүк жегенге же арам делинген суусундуктарды ичүүгө уруксат этилет. Бу жерде залалдан, зыян келтирип алуудан арылуу принциби колдонулуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынтип айткан: бирөөгө залал кылбастан, бирөө зыян кылса, ага да зыян кылуу менен жооп кылба дейт. Мунун мааниси, мисалы, бир азыкты арам деп жебей коюу, ичпей коюу инсандын өмүрүнө, ден соолугуна зыян жетүү коркунучун пайда кылса, анда убактылуу арам азыкты, арам суусундукту колдонууга уруксат этилет. Мунун максаты инсан чоң бир залалга кабылбастыктын алдын алганы. Чоң залал деген эле эми өлүм же ден соолугунан ажыроо коркунучу да. Мен силерге бир мисал келтирсем, согуштук жортуулдардын биринде суу жок. Суу өтө таңкыстыктан улам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сууну ичүүгө гана колдонгонго уруксат этип, сууну таарат алганга, гусул кылганга, коромжу кылганга тыюу салган. Адам гусул кылуу шартына туш болсо, суунун таңкыстыгынан улам суу менен гусул кылбашы керек болгон. Анын ордуна топурак, кум менен таяммум таарат алууга тийиш эле. Какыраган аптаптуу чөлдө баратсаңыз, сизде болгону 2 тери куржунда сууңуз болсо, жаныңызда дагы намаз көй 4-5 киши баратса, дегил сууну каяка колдоносуз? Албетте бир гана ичүү максатында колдоносуңар. Таарат алыш керек болсо же гусул алуу муктаждыгы жаралса, таяммум таарат гана аласыңар.
Демек бул эмнени көрсөтүп атат? Атүгүл ибадат маселесинде дагы эрежелер кээ бир чукул кездерде өзгөрүүгө дуушар болот экен. Мен жогоруда мисалдатып өткөн сүннөттөн алынган хадистер исламда шартка жараша эрежелер жеңилдетилерин, бул Аллахтын ырайымы экенин тастыктап турат. Мажбур аргасыздык болсо арам делинген нерселерди убактылуу гана момун мусулмандардын өмүрүн, ден соолугун сактап калуу ниетинде арамды адал этип колдонуу уруксат этилип атат. Азыркы биздин учурдагы замандагы бир мисалды айтып кетейин. Мен айта турган эреже кеңири эле колдонулат. Мисалы медициналык процедураларда чукул аргасыздык болуп калса, тыюу салынган компоненттер колдонула берет. Адам ден соолугуна кам көрүүдө стандарттуу нормалар жардам бербей калганда, медиктер ошентүүгө аргасыз болушат. Же маселен, эч бир адам жашабаган бир чөлдө калсаңыз, азык жок, суу жок, өмүрүңүз менен кош айтышуу коркунучу пайда болуп атса, андай абалда арам кылынган нерселерди колдонууга, жегенге, ичкенге уруксат этилет. Мисалы өлүмтүк этин, чочконун этин, канды жесеңиз уруксат. Атүгүл суу жок чаңкуудон каныңыз катып атса, өмүрдү сактап калыш үчүн шарап, сыра ичсеңиз болот. Мындайда арам кылынган нерселер менен азыктанууга, ичүүгө болгон уруксаттын себеби аябай бир өмүр менен өлүмдүн ортосунда калган аргасыздык, айла жоктук болушу керек. Өзүңүздөр байкап атасыздар, бул сейрек эреже капилет учурларда гана колдонулат. Ар күнү эле арам кылынган нерселерди адал деп азыктанбайсыздар. Балким өмүрүңүздө бир ирет ошондой акыбалга туш болуп калсаңыз, аргасыз арам азыкты, суусундукту колдонушка туура келет. Же такыр эле андай абалга туш болбойсуз мүмкүн. Бул кырдаал сейрек бир учурларда гана колдонулчу капилет аргасыздык. Ооба, шарият боюнча чочко этин, эшектин этин же иттин жана башка ушул сыяктуу жаныбарлардын этин жеш арам. Канды азык кылып колдонууга же адал жол менен союлбаган жаныбардын этин жеген арам. Бирок мен жогоруда айтып өткөндөй, жашооңузда өмүргө коркунуч келсе, ден соолукка коркунуч келсе, өмүрдөн, ден соолуктан айрылган атсаңыз, арам кылынган эрежелерди убактылуу бузууга туура келет. Бирок дагы бир маанилүү нерсе. Жогорудагы эрежеге улай дагы бир эреже бар. Арам кылынган азыктарды, суусундуктарды колдонуу тек өлүп калбоонун чегинде гана жеш, ичиш шарт. Турмушта мисалы суу жок, азык жок, бир аргасыз, кыйын абалга туш келсеңиз, өмүрдү сактап калыш үчүн өлүмтүк этин, мисалы уруксат экен деп ыракаттанып тойгуча жеш болбойт. Переедает, с собой набивает куржуны, карманы, засуды. Курсакты өлө кампайтып, маасырланып, аз келгенсип куржунга дагы өлүмтүк этин толтуруп, түгүл туздап дагы жейтилем деп жыргап кууна болбойт да. Эми албетте какыраган чөлдө узак сапарда эч бир жерде азык жок экенине көзүңүз жетсе, өлүп калбаштын аргасында запаска өлүмтүк этин камдап алууга болот. Аман калуунун аргасы менен болсо анда уруксат. Бирок куржун толтуруп бир жерге токтоп дагы шарактап шишкебек кылып жейбиз, от когактап жыргайбыз дегендей шатыра шатман ниет болбойго тийиш. Бул эреже ачка өлүп калбоонун гана этият бир аргасы болууга тийиш. Ал маселени ашыра пайдаланган туура эмес. Анткени ар кыл адамдар бар да. Арам азыктар шариятта уруксат экен деп коюп, өз билгендей жеп иче берген. Шариаттын түпкү маанисин четке кагып эле өз напсиси, кызыкчылыгы үчүн ыракаттанып арам азыкты, суусундуктарды колдоно бергендер да болушу мүмкүн. Исламда, шариятта өзгөчө бир учурларда уруксат этилген шарттарды аша чаап колдонуп, мисалы чөлдө ачка калдым демиш этип, чочконун этин каалашынча тое жеп, сайрандоо же шарапты, сыраны кадимкидей ичип мас болуп жыргоо туура эмес да. Мындай маселеде баланс маанилүү. Ачкалыктан азык жок өлгөн атса, же суу жок өмүрү коркунучта турса, ал адам өлүп калбагыдай гана өлчөмдө азык жеш керек, суусундук ичиш керек. Алыс сапарда дагы узак жол басып, аман калыш максатында башка адал азык же суусундук жок, куржунга бир аз чочко этин же шарап алып алуу эми түшүнүктүү себеп. Мына мисалы ковид маалында канды суюлтуп жиберүүчү дары-дармектер таңкыс болуп атты. Көп адамдар ошол таңкыстыктан улам каза болуп жатышты. Менин билишимче, Клексан деген дарынын курамында чочко эти колдонулган экен.
Шарияттагы мен сөз кылып аткан аргасыздык эрежеси мына ошондой учурларга тиешелүү. Чочко эти курамында бар экенине карабай, инсандын өмүрүн сактап калыш максатында клександы колдонууга болот эле. Жана аны колдонушту. А бирок клександан такыр баш тарткан момун мусулмандар да болду. Ошолордун кээ бирлери каза болушту. Мен мындайча айтаар элем. Аргасыздык болуп атса, адам өмүрүн сактоо максатында ошол клексаны колдонуу керек. Ушундай чукул кырдаалдарда, аргасыз учурда арам делинген нерсени колдонуу шариятта бар экендигин, атүгүл бир топ мусулман өлкөлөрүндө ушул өңүттө фатвалар чыкканын эгер билип туруп, андай арамдарны колдонбоймун деп өлүп калган болушса, Аллах субханаху ва тааlanын астында чоң күнөөгө батышты. Шариятта арам делинген нерсени инсан өз өмүрүн сактап калыш ниетинде аргасыз учурларда башкаларга залал кылбай колдонсо, бул жөндүү. Маселен, адамга же диниңди танда же сени өлтүрөбүз деген өмүргө кооптуу кырдаал болуп калса, ооздеки сөз түрүндө мен динимден баш тартам деп айтканга уруксат этилет. Бирок жүрөктө Аллах бирөө, ал жалгыз деген бекем ишеним кала бериш керек. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля единый и один. Наоборот теперь, когда человек поставлен перед выбором. Дагы бир мисал, маселен, адамга жанындагы дагы бир кишиге залал кыласың, ошондо тирүү каласың делинсе, же тагыраак айтканда, адамга тапанча кезелип, жанындагы бейгүнөө адамды өлтүрөсүң, ошондо аман каласың деген шарт коюлса, мындай шартта өлтүрүү уруксат этилбейт. Шарият боюнча ал бейгүнөө адамды өлтүрбөстөн өзү шейиттик өлүмгө барууга тийиш. Бул кыймыл аракет азима деп аталат. Азима деген категорияга адамдардын бир топ даражалары кирет. Мисалы, коомго таасири бар, жолдоочулары, ээрчүүчүлөр бар, мамлекет башчылары, ислами аалымдар, уламаларды айтып кетсек болот. Мисалы, диний аалымга диниңден баш тарткын, болбосо өлүмдү танда десе, аалым динден баш тартпоого тийиш. Ал шейиттик өлүмдү тандашы керек. Анткени аалымдын артында карап турган, аны ээрчиген көптөгөн жамааты бар, калк бар, эл бар. Аалым динден баш тарса, артындагы эл дагы исламдан чыгышы мүмкүн. Биздин динде рухса жана азима деген түшүнүк бар. Мындайча айтканда, башка адамдарга залал болуп калбастан алдын алып, адам бүт залалды өзүнө алышы керек болгон учур болот. Во избежание причинения вреда другим людям человек должен принять на себя удар, да? Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.